Өтүп бара жаткан жумада Садыр Жапаров өзү окуган Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына пландан тышкары барды. Күтүүсүз барган президенттин сапары спорт академиясынын жетекчилигин шок кылып, айласын кетиргени турган иш. Садыр Жапаров өткөн жылдын 4-майында академиянын абалы менен таанышып, футбол, жеңил атлетика манежин толук капиталдык реконструкциялоо үчүн каражат табууну тапшырган болчу. Жыл айланбай дайындаган тапшырмасын тиешелүү жактар канчалык деңгээлде аткарганын өз көзү менен көрүп, аткарылган иштерге баасын берди. Бул жумада эне менен баланын саламаттыгы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун көңүл чордонуна экенине ынандык. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу эне жана баланы коргоо улуттук борборундагы 200 орунга ылайыкташкан перинаталдык борбордун ачылышы ага далил боло алат. Жаңы перинаталдык борбордун аянты 4000 чарчы метрди түзүп, имарат 4 кабаттан турат. Ошондой эле жогорку технологиялык медициналык жабдуулар коюлган акыркы үлгүдөгү 10 төрөт бөлмөсү, 3 операциялык зал, 12 орунду чоңдор үчүн реанимация, 14 орунду балдардын реанимация бөлүмү жайгашкан. Президент жаңачылган борборду көрүп гана чектелбестен, ал жерде эмгектенген жамаат менен ачык баарлашып, дарыгерлердин пикирин да укту. Садыр Жапаровдун күтүүсүз текшерүүсүнөн башталган жумалыгы Гүлдана Момунованын материалында. Не карабайсыңар? Өлүп кана деп айтчак. Тилекке каршы Кыргызстанда төрөттөн каза болгон аялдардын саны былтыркы жылы 26%ды түзсө, 1 жашка чейинки наристелердин өлүмү 14,2%ды түзгөн. Албетте, бул көрсөткүч мурдакы жылга караганда алда канча төмөн. Деген менен эне жана баланын өлүмү токтой элек. Дарыгерлердин айтымында жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмүнүн 64%ы перинаталдык себептерге байланыштуу. Төрөттөгү аялга төрөлгөн ымыркайга жеткиликтүү жардам көрсөтүү, кам көрүүгө буга чейин заманбап шарттардын жетишпей келгени да ачуучунда. Кыргызстанда медициналык заманбап шарттар, жабдуулар болгондо балким каза тапкан энелер, ымыркайлар да жашайт беле, ким билсин. Жаңы төрөлгөн ар бир баланын, ар бир кош бойлуу аялдын ден соолугуна ар тараптан көңүл буруу биздин негизги милдетибиз. Биз медициналык жардамга муктаж ар бир бала менен ар бир энеге кол сунуп, алардын саламаттыгы үчүн кам көрүүдө колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Ал үчүн заманбап медициналык технологиялар менен камсыз кылуудан тартып, илгери үмүт жана терең ишеним менен эне баланын ден соолугуна кам көрүү ишмердигин өнүктүрүүгө милдеттүүбүз. Эми Кыргызстанда эне жана балага кам көрүүчү заманбап перинаталдык борбор бар. Керектүү жабдуулар менен камсыздалган өзгөчө борбордун ачылышына узап бараткан жумада президент Садыр Жапаров катышып, кызыл лентасын кести. Өз кезегинде өлкө башчысы мындай жайдын ачылышы энени коргоодо, майыптыгы менен төрөлгөн ымыркайлардын ден соолугун чыңдоодо стратегиялык мааниси чоң экенин белгиледи. Бул перинаталдык борбор эне баланы коргоо жаатындагы максаттарыбызга жетүүгө чоң кадам болуп саналат. Эне жана баланы коргоого багытталган бул иш-аракет жогорку тобокелдиктеги кош бойлуу аялдарга жана жаңы төрөлгөн оорулуу ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртууга багытталган. Бул жерде өлкөбүздүн булуң бурчунан келген кош бойлуулук патологиясы бар аялдарга медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатуу жана патологиясы бар жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу иштери жүргүзүлөт. Аталган борбор аркылуу кичинекей бейтаптарыбыздын, кош бойлуу энелердин саламаттыгын сактоо жакын арада ийгиликтүү жүзөгө ашырыла баштайт деп мен терең ишенип турам. Жаңы перинаталдык борбордун аянты 4000 чарчы метрди түзүп, имарат 4 кабаттан турат. Жалпы 203 орунга ылайыкталган. Ошондой эле жогорку технологиялык медициналык жабдуулар коюлган акыркы үлгүдөгү 10 төрөт бөлмөсү, 3 операциялык зал, 12 орунду чоңдор үчүн реанимация, 14 орунду балдар реанимация бөлүмү, борбордук стерилизация бөлүмү жана жуунуучу жай бар. 15-жылы жумуш иштери башталган. 18-жылы жумуш иштери токтоп калган. Себеби счетный палата текшергенде тендердин өткөнүн, бул жердеги суроо материалдарын сатып алгандардын бүт бардыгы бузуулар менен болгон. 2021-жылы
жаз айларында Садыр Нуркожоевичке ушул перинатальный борбор жөнүндө биз доклад кылганда Садыр Нуркожоевич айткан, жумуш иштерин жүргүзгүлө, бирок чоң жыйын өткөргүлө, ККМ менен, МВД менен. Андан кийин мынакей жумуш иши жылып, бүгүнкү күндө бул жерде заманбап перинатальный борбор ачылды. Дарыгерлердин айтымында мындай борбордун ачылуусуна Кыргызстанда талап жогору болгон. Ар кандай оор абалдагы энелерге бул жерде этабы менен кароо жүргүзүлүп, дарыгерлер тыкыр көзөмөл жүргүзүшөт. Мындай борбор алдыда Талас жана Оштода курулат. Бейтаптарга мындай керектүү болуп калса, өтө зарыл болсо, шашылыш түрдө операция жасай турган өзүнчө дагы бир операциялык залы бар. Ошол жерде эгер бала оор төрөлүп калган болсо, реанимациялык залы бар ал жерде. Кийин абалы стабилдешкенден кийин экинчи кабатка чыгат. Экинчи кабатта 37 бизде күбөз инкубатор деп коет. Ошолор жайгашкан. Бүт баары мындай оптималдуу түрдө да абанын жылуулугу, жарыктыгы, кислороддун ичиндеги камтыган курамы баары ошол жерде мындай көзөмөлдө турат да. Борборго республика боюнча муктаждык жаралган эне жана балдар жолдому аркылуу кайрылат. Андан тышкары өлкө боюнча адистер мына ушул жерде окуудан өтүшөт. Специалисттер обучениен Германиядан өтүп келишкен. Бул жерде дагы обучающий процесс болот деп биз ушу республика боюнча ар бир дарыгерди баарын обучение кылабыз. Перинаталдык борбор министрлер кабинети менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы эне жана баланы коргоо 4-5 долбоорунун негизинде ишке ашты. Ага жалпы 12,5 миллион евро сарпталган. Анын ичине жабдуулар жана окуу борбору кирет. Ал эми чың ден соолуктун кепилдиги спорт демекчи өлкө башчысы Садыр Жапаров спорт тармагына да олуттуу көңүлүн бурууда. Жума ичинде калаада жайгашкан Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына пландан тышкары барып, ички шарттары менен таанышты. Малым болгондой, президент өткөн жылдын 4-майында дал ушул академиянын абалы менен таанышып, футбол, жеңил атлетика манежин толук капиталдык реконструкциялоо үчүн каражат табууну тапшырган эле. Анын жыйынтыгында тапшырма аткарылып, академиянын футбол, жеңил атлетика манежи толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Айтылган иш сөз боюнча калган эмес. Душта жок болчу, биринчи этажга түшөсүң. Анан бияка мына душта орнотту. Душту, туалет, анан 2 раздел. Бул жакта дагы, анан буяка дагы. Мындай нерсе тарыхта болгон эмес да. Ачык айтыш керек. Президент Садыр Нуркожоевичтин бүгүнкү күндөгү жана эне баланы коргоо борборунун ачылышына, спортко болгон, медицинага болгон көз карашы жана берген тапшырмалары бул абдан жакшы, анткени бул улут үчүн жакшы. Улуттун баягы келечек муундун ден соолугу чың болсо, ошондой эле билим деңгээли жогору болсо, ошондо биздин мамлекет күчтүү мамлекет болот экен да. Ушул президент Садыр Жапаровдун буга чейинки айткан иштери, кылган иштери бул тарых алдында убагы учур келгенде өзү баа берет. Айтор мындай көз кубанарлык иштер жума ичиндеги жаңылыктардын бир чети гана. Кыргызстан күчтүү, өнүккөн, кубаттуу өлкөгө айлануусу үчүн алдыда жетекчилик ар тараптуу аракеттерин улантаарын мамлекет башчысы белгилеген. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, күндөмү жыйынтык программасы үчүн.